Урматтуу мекендештер, эли жери үчүн баатырларча курман болгон Дастан Анарбековдун кадырлуу ата-энеси жана жакындары. Бүгүн биз ата-бабаларыбыздын сөөгү жаткан Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде кайгыга батып турабыз. Кыргызстандын аймактык бүтүндүгү, кыргыз элинин бейпилдиги үчүн өмүрүн аябай курман болгон эр жүрөк жоокерибиз Достук чек ара тозотунун башчысынын орун басары лейтенант Анарбеков Дастан Алмазбековичти акыркы сапарга узатуудабыз. Канжанын ыйык ата мекенибизге арнап курман болгон баатыр жоокерибиздин ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Дастандын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Кымбаттуу агайын туугандар, ушул жылдын сентябрында Баткен жергесине болгон куралдуу кол салууда жашоонун даамын эми тата баштаган кырчындай жигиттерибиздин окко учушу мүлдө кыргыз элинин кабыргасын кайыштырып кайгыга салды. Кыргыз эли ар дайым кошуна менен достукту бийик тутуп, куда сөөк күтүп, ынак мамиледе болуп келген эл катары кайсы коңшусу болбосун, жаралган көйгөйлөрдү ийир олтуруп, түз кеңешип, сүйлөшүү жолу менен гана чечип келген. Тилекке каршы өткөндө коңшу өлкө Кыргызстандын жерине басып кирди. Бирок Дастандай болгон мекен үчүн аска болуп туруп берген тоо жүрөк кыргыз жигиттеринин татыктуу каршылыгы алардын мизин кайтарды. Биздин кандан бектен кайра тартпаган көк жал жоокерлерибиздин өз жерин коргоп жатып курман болушу кошуна өлкөнүн баскынчылык иш-аракетин айттырбай эле айкындап турат. Куралдуу кагылыштан кийин кан какшаган энелер, бактылуу күндөрү кыялуу болуп, сай сөөгү сыздаган жубайлар, атам баатыр болчу деп көзүн балбылдатып жалооруган наристелер калды. Бирок душманга багынып берсе, аталыктан кечет элем деп, ичинен кан өтүп, каңырыгы түтөп турса дагы сыртынан билдирбеген сабыры күч, кайраты тоодой аталарды көрүп, Баткен үчүн жалпы кыргыз эли тикесинен тик туруп берди. Кыйын күндө 5 манжадай бир муштумга бириккен кыргыз элибизден айланып кетсе болот, ал үчүн жумрай журтка терең ыраазычылыгымды билдиремин. Ошол баатыр уулдарды жарык дүйнөгө алып келген энелерге, баласын ата мекендин укум жери үчүн туруп бер деп тарбиялаган каарман аталарга башымды ийип таазим кыламын. Сиздер мекен үчүн жанын берүүгө даяр баатыр уулдарды тарбиялап өстүргөнсүздөр. Баатыр уулубуз Дастандын ата-энеси жана жакындары бүгүн сиздер чек ара кызматынын өздүк курамы эле эмес, жумрай журт, жалпы кыргызстандыктар оор жоготууга учурап, жүрөгү мекен деп соккон, мекенге кызмат өтөп, мекен үчүн жан берген баатыр уулу менен коштошуп жатасыздар. Дастан сыяктуу кыргыз жери үчүн жан берген ер азаматтардын эрдиги эч качан унутулбайт. Алардын жаркын элеси бүтүндөй кыргыз журтчулугунун жүрөгүндө бекем сакталат. Түбөлүк аты калат. Дастандагы баатыр атабыз Чолпонбай Түлөбердиевдей болуп, өз жерине душмандын бутун бастырбайм деп өлүмгө тике карап, Манас атабыздын чыныгы урпак экендигин тастыктай алды. Дастандын үй бүлөсүнө, жакындарына жана тууган туушкандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам, кайрат кылыңыздар. Мекен үчүн жан берүү эрдиктин жеткен чеги. Дастан аскердик гана антына бекем туруп, мекен үчүн, улуу кыргыз элинин бейпилдиги үчүн, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, чек арабыздын кол тийгестиги үчүн душман менен кармашып жатып шейит болду. Баатырыбыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا Beyişinen versin Allah'tan. Bölük hiç nerse yok. Var oldum bara turgan жерimiz ошол. Bu mandayına жазган экен. Уулуңуздун аты түгөлүп калат. Ошого неме болуш керек. Мен да баламдын тонун дастан болчу. Сиз ошо ыйлап, издеп, жок сурап атканда мен да ыйладым. Доктор Албай, ушул эң жок дегенде şu dastanday olup çek aradan ölsem ne dep ömrü boyu atı kalat. Bu жерге memorialдык такта орнотуп туруp атын беребиz. Батыр деген атты беребиz. Ар бир туугандары эли келип Куран окуп турат. Ар бир келип окуган жараныбыздын Кураны ушуларга тийип турат, сообу тийип турат. Мен да ошентип, уулум да ошентип тиледим. Мына Чолпонбай Төлөбердиевдин аты мына бир кылымдан бери өчпөй келет. Мындан ары кыргыз канча жыл жашаса, канча кылым жашаса, ошончо кылым өчпөйт. Buna dastandın atı da ömür boyu kalat. Hiç kimdin atı kalbaydı bu yerde oturganlardan. Unutulat. Bir cumadan keyin bir yıldan keyin unutulat. Uğlunuzun atı tüvelük kalat. Şunun için gayret kılınız. Rahmet aytkanlar. Geliniz moğol. Desteğini. Hayrat duyduğum. Hayrat kılınızlar. Hile var. Kur'an'dan başka hiç bilme yok. Fayda yok. İlagandan fayda yok.